Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bardıq maqta Allah'a olsun. Anın Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam jana salavatlar bolsun inşallah. Bugün emi Kuday buyursa sorular boyunca bolчу, anан biraz bir iki hadis okuyuz Kuday kalasa. Oşondan keyin Kuday buyursa nima kılabız. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurayra'dan aytat eкен. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem taң atkanda mындай дечү. Asbahna ve asbahal mulku lillahi vel hamdu kulluhu lillahi la şerike lah. La ilahe illallah ve ileyhin nuşur. Alemi geç kire turgan bolsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşundayla amsayna ve amsal mulku lillahi vel hamdu kulluhu lillahi la şerike lah. La ilahe illallah ve ileyhin masir dep aytatılır. Manisinde biz dağı başka mülktör dağı Allah'a tiyešeli olup taңatırdık. Allah maktub olsun. Anın şerigi жоқ. Allah'tan başka ibadatка tatıktı Kuday жоқ. Barzağa kaytuğucuz. Alem masa geç kirgen mezgelde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geç kirgende uşunday dep aytat eken. Biz dağı başka mülktör dağı Allah'a taandık, olup taңatırdık. Allah maktolor bolsun. Anın şerigi жоқ. Allah'tan başka ibadatка tatıktı Kuday жоқ. Barыбыз ага кайтуучубуз деп айтадылар. Ами дагы хадисте Абу Хурайрадан келеткен, Аллах Неби саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: дуа кылганыңарда эгер кааласаңар бер деп айтпагыла, ишеним жана берилүү менен сурагыла. Анткени берген нерсеси Аллах үчүн түккө турбайт. Эмне экен? Мына пайгамбар ушундай дуа кылат экен. Эми дуа кылганда кааласаң бер деп айтпагыла дейт. Кааласаң бер дебесең, я Алла бер деш керек. Мен көп вакыттарда дуа кылганды бир аз үлгүлөрүн айтам дайыма. Дуа кылганда кандай кылыш керек десе, сен мени досум боло турган болсоң, Эрмек доске, момундай проблема болот деп бер. Бол сен бербесең болбой калды дегендей эле, Алла, сенден башка мен кимге кайрылам? Сенден башка мүлктүн ээси болгон ким бар? Сенден башка ким бай? Сен мага бере турган болсоң, senin байлığın eş nerse gemeydi. Senin kaznan uşunça genen sen al жерден mağa bir kişine nerse berip koysan, sen eş nersen ne gemip kalbaydı. Sen mağa ber. Sen menden ayava. Sen beni jaratkanda, meni jaratıp turup menden eş nerse ayavayım degensin. Ber mağa. Mağa baktılılık ber. Sen mağa bakvatçılık ber. Sen mağa ырыскынын кенендигин бер, жана мен sen бергенден кийин мен ошол нерсени башка бирөөнө берейин. Сен байсың, мен да бай кылып койгонго акың бар. Сен байсың, сен кааласаң берип коесуң, мага инвестиция кыл, мен байып кетейин. Башка бирөөнө берейин. Алла, сен мага ушундай аял берип кой. Ал аялды алгандан кийин мен жашоом оңолуп кетсин, мен бактылуу болоюн. Алла, сен мага ушундай бала берип кой. Ошол бала кийин мени да карай турган, аялымды, энесин да карай турган, эли журтка пайдасы тие турган, анан сени өзүңө дайыма сыйынып, сага ибадат кыла турган, сенден сура турган болсун. Жөнөкөй эле нерсе бербе мага. Мага элде жок нерсе бер деш керек. Муса алейхиссаламдай. Алла, сен элде жок нерсени мага үйрөт. Эч кимге бербеген нерсени үйрөт десе, Алла айт: ла илаха иллаллах. Musa aleyhisselam aytып atкен, Allah, bul nerseni bari bilет. Başkaça verse, la ilahe illallah. Musa, bilgin, eğer dedi, bul kelimeni tarazanın oң жағына koyup durup, sol жағына düğünü, anı ortasına bardık nerseni salıp koyturgan bolsa, uşu kelime oğurdu kılat. Degende Musa aleyhisselam razı oldu. Sen de Allah berse, razı ol. Анан бербей кое турган болсо, сен сурап аткан нерсени бир аз сабыр кыл, күтүп тур. Аракетин кылып күтө бер. Сен күтпөгөн, ойлобогон жерден, керек жерден берет Аллах. Эгерде сага Аллахым бул дүйнө күттүң, өлүп калдың, бербей калды, Алла Таала сени ошону бейишке даярдап койгон такыр унутпаш керек. Бейиште берет сен ошону. Сен балки жашооң тозокко барат болмоксуң, Алла Таала бейишке алмаштырып ошоктон бере турган болду иншалла. Дуа кылалы. Бирок Алладан сураганда
чын жүрөктөн сурайлы, жөн сурабайлы. Ал дайыма берет деп ишенип сурайлы. Эгер ушундай болбосо, анда сен үмүтсүзсүң, ал үмүтсүздүн аягы дайыма бактысыздык болуп калат экен. Кудайым сактасын. Аракет кылабызбы? Бир экеле суроо бар экен, өтө жакшы, машалла, суроонун аздыгы да жакшы. Демек, биринчи суроо, машалла. Ассаламу алейкум устаз. Менин жолдошум мурда таблих болчу. Азыр 3 жылдан бери салаф болду. Мени дагы бол дейт. Мен жана кыздардын маселеси, мен жана башка кыздардын маселеси кандай болот? Мен таблих койдон каламбы же жолдошумдун айтканын кыламбы? Сизге чоң рахмат. Үй бүлөңүзгө жана өмүрүңүзгө береке берсин. Ахлы сунна вал жамаат деп айтабыз. Биз бардыгын негизи ахлы сунна вал жамаат деп айтабыз. Ахлы сунна вал жамаат деген Алланын китебине, пайгамбардын сүннөтүнө амал кылуу. Көпчүлүктөрүңөр ушул жөнүндө аябай көп аз вопрос болуп кетип атат. Шаарда ушул нерсе аябай актуалдуу болду деп эсептейм. Таблих деген сөздүн өзүнүн мааниси жеткизүү эле да турабы? Жеткизүү эле. Таблих кылуу, же болбосо баян айтып кылып бериш, же болбосо бир кандай нерсе ачыктап бериш боло берет. Салаф деген сөз баягы тазалар, биринчиде тиги башындагы салаф салихин деп эң биринчи пайгамбардан кийин өтүп кеткен бир сахабалар да ималат салаф болот, табииндер, таба табииндер. Бардыгы деген ахлы сүнна болуп эсептелет. Бирок кимде ким мен таблихчимин, мен даватчымын деп бөлүнсө, мен суфимин деп бөлүнсө, мен дагы бир башкача салафмын деп бөлүнсө, негизи бул өзү бөлүнүү шариятыбызда жактырылган эмес. Кыблаң бирби, мечитиң бирби, бир эле жакка карап окуп атабызбы намазды? Демек, субханалла, бөлүнбөгүлө. Эми ар бир нерседе бир нече жагында ар биринин өзүнүн бир далили бар. Ар биринин өзүнүн далили бар. Салаф бир туугандар ахли хадис мисалы. Кээ бирлер мен хамбали мазхабын кармайм деп айтышат. Эми субхана биз болсо ханафи мазхабын кармайбыз. Даватка чыгыш жөнүндө талашып тартышып өзүнчө эле мындай туура эмес, ачык айкын деп айта беришет. Анда чын-чынына келгенде мен экөөнтөн коргогум келген жок азыр. Мен бир ортодогу нерсени айткым келип атат. Урматтууларым, шариятты кармагыла. Алланын китебин, пайгамбардын сүннөтүн, ижма, бүткүл аалымдар чогулуп келип бул туура дегенин жана кыяс ошого салыштырып кайсы нерсе туура десе, мына ошо 4 негизде ахлы сүннанын неси чыгат экен, ишеними чыгат. Амалда дагы, ишенимде дагы. Демек, тиги таблихчи болбогон, эми бүгүн салаф болосуң десе, жок айтасыз. Мен альхамдулилля мусулман боюнча тура берейин. Кыргызстан дин башкармалыгында эмне фатва чыккан болсо, Кыргызстандагы көпчүлүк аалымдар кайсын жактырган болсо, мен ошол жолдо болоюн деп айткыла. Менин карындаштарым, мен эжекелерим, анан мен байке бир туугандар. Түшүндүңүзбү? Демек, кайсы жердин аалымдары кайсыга көпчүлүк түрдө басым болуп атса, ошону кармоо бизге важип болуп эсептелет. Башкача жол жок. Анан тиги туура эмес, аны туура эмести негизи муфти сап айтсын, муфти айтсын, макул ушундай кылалы, машалла. Бул жерде узун экен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Устаз, сизден ата-энеңизден, сиздин ата-энеңизден, үй бүлөңүздөн ушул жерге шифа издеп келгендерден Аллах разы болсун. Жана жашооңузга береке берсин. Амин. Баарыңызга береке берсин иншалла. Менин бир эле өтүнүчүм эже сиңдилерге экен. Жашоодо эң кымбат болгон убакыт, ушак, гыйбат, интернет менен кечке отургандагы мени ойго салды. Кабырда биринчи эле намаздан суралабыз го. Намаз убактыңыздар болсо кайдыгер өткөрүп жатабыз. Намаз зикирге бекем болсок, иншалла баары жакшы болот деген үмүттөмүн. Менден өтүптү, менден кетти деген сөзгө баарыңыздан кечирим сурайм. Ойлоно турган сөз, бирок ошондой боло турган болсо да, албетте бул аялдарга эле эмес, баары эркектерге да тиешелүү деп эсептейм. Мен көчө бир сабакта айтып бердим, мечитте көрдүңүз, уктуңуздар. Көчөдөн биз сабакка барганыбызда дамыл айтып калды.
bir min hajda koyup bayağı özünçe bir könügülөө деп etилген arap tilinin nemesi var. Oşo kitepti ayaldar көбүрөөк окуп аткан экен. Күтөп жетпей атты. 100дөн ашкан китеп таратылып кетти. Бирок ушул убакытка чейин эркектерден бирөө да окуган эмес экен. Эркектерден окуптыр. Биз болду только эркектер жаш кезинде медреседе окуйт экен да, болду. Калган убакта окубайт экенбиз. Демек бул эмнени түшүндүрөт десе, бул субхан биздин кайдыгерибиз. Китеп окубагандан кийин эмне кылат анам? Китеп окугандан кийин анам мону карайт. Биз айтабыз дайыма даяр маалыматты алып коюш, сиңирип коюш оңой. Бирок даяр эмес болгон баягы сырой деп коебуз го, мындай даяр болбогон маалыматты алып окуп үйрөнүү оор. Ошо себептен биздин акылдарыбыз мына ушул жерде эле туруп калды. Мына ордунан жылбай эле даяр нерсени сиңирип атат дагы, даяр эмеске биз азыр ашказаныбыз ооруйт. Биз ашказан ооруйт, акылыбыз токтоп калат. Мында окуп башлаган көзүңдүн мына атып койгон, көзүң чимирлип калган, токтоп каласың да. Анткени уже бул мээ иштебей калган да. Только готовойду көрүп калган да. Готовый нерсе, даяр нерсени көрүп калган. Аны эмне кылыш керек болот, субханалла? Анда бүттү, ал эми шайтан болсо, бир ойлойсуң биринчи ушуну азыр мен только исламий көрөм депчи. Жок, андай болбойт да. Исламийди көрүп келатсаң эле бирөөсү тык деп эле чыга калат, бирөөчү. Анан эмне кылат? Башка нерсе кыла албай калат. Туурабы? Демек, биз эмне айткым келип атат? Анткени себеп субхана биз көпчүлүктөрүбүз именно ушул себебинен азыр бир кайдыгербиз. Маалыматты өзүбүз алгыбыз келбей калды. Намаз жөнүндө айтып берип атабыз. Намаз, мына ушул жерде мен көчөп канча кайтылардым дагы, субханалла, мешитке бардык. Мешитке барганда барсаң, бизге кетип баратабыз. Жана турат бир мындай эле, даже ойлонуп да койгон жок да. Жана андай качан кетем я деш баш кетип. Оюн бар, такыр башка. Ассалату хайру минан азан айтып атат да. Бирок унчпайт. Бул кайдыгерлик субханалла бул жердин өлгөндүгүнөн болот. Пайгамбардын заманында көп адамдардын бардыгы тең ушундай жүрөктөрү өлгөн болчу. Эмнеден өлүп калган десе, ачкачылык, кедейчилик. Биринчи. Экинчиси болсо байлардын өтө бай болуп кеткендиги. Экинчиси, үчүнчүсү көп адамдар субханалла мындай укугу жок болгондугунан. Адамдардын бардыгы тең жүрөктөрү калып, мындай айтканда, иши кылып, бир жерден бир нерсе таап, анан кийин момундай эме кылыш керек болчу да, жашап кетиш керек болчу. Адамдар бири-бирине, мисалы мен көчө айтып аткан тууганчылык, ата-энени сыйлоо, энесин сыйлоо деген нерсе такыр болгон эмес. Чанда болгон. Өтө чанда болгон. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтүп кетип баратып дагы, мен сахабалар айтып аткан, Уайс Карани деген бирөө бар дейт. Ал кийин келет менден кийин, Уайс деген Карани. Силер ошо келе турган болсо ошонун дуасын алгыла дейт. Уайс Каранини Аббакыр күттү дейт. 2 жыл болду халифалыгы, өтүп кетти. Анан Умар күттү. Анан ар бир эме сайын кербен келатканда арасынан чыгып айткан, араңарда Уайс Карани деген барбы дейт. Аны элден бардыгы жок, ошондо бир күнү анан айткан, дейт, силердин арда Уайс Карани деген барбы дейт. Бир айткан, ооба бар дейт. Кайсы кимдер десе, ал төө кайтарып калды дейт. Жок, мен өзүм бара калайын дейт экен. Кечирип койгон. Каякта дейт, издеп жөнөптүр. Барса караса төөнүн арасында бир жаш жигит турат экен. Баш жаш жигит. Ассаламу алейкум. Атыңыз ким десе, Уайс Карани. Мен атым Умар дептир. Халифа келгенин таң калып экен. Сиз мага бир дуа берип коюңуз дейт. Мен сизге падыша болсоңуз, Умар болсоң, кантип берем мен сага? Дегенде бай эме алса, жок, сен мага дуа бер. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан сен жөнүндө. Бир Уайс Караниден келет, ошол келгенде сен бата дуасын аласың. Ошондон тилегин аласың. Анан баягы Уайс Карани колун көтөрүп, Алла Таалага мунажат кылып, дуа кылып, Умарга дуа кылып, "Омин" дегенде Азирет Умар ыйлады дейт. Ушундай бир конок кылды. Анан субханалладан сурайт экен. Сенин эмне амалың бар? Сен эмне амал бар сенде? Мынчалык сен пайгамбар эме кылдың. Менде эч бир амалым жок дейт. Бирок сен эмне үчүн мына пайгамбар бар да эле жакын эле жерде турчу экенсиң, мына бооз өтө жакта турчу. Эмне үчүн келген жоксуң десе, айтат экен, менин апам бар дейт, апам. Карып калган апам бар. Ошонун себебинен мен анын жанында турушум керек болчу.
Пайгамбарыбызга келиш канча важный болсо да, бирок мен апамды ажаткана апарышым керек, тамагын беришим керек. Анан субхан эми апам өтүп кетти. Анан мен ушакка келдим деди. Биринчи үстүмө эле келдим. Жок деди, Умардын колун кармап калайын дегенде, түшүндүм, болду деди. Мен түшүндүм деди. Эмне үчүн? Ошонун себебинен сен Алла Таала дуаңды кабыл кыла турган кылып койгон турбайбы? Ошон себептен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сен жанында болбосоң деле сен сахаба деген экен. Демек айта турган максат эмне субхан тууганым? Көрсө, биз көп убакыттарда баягы жүрөктөрүбүз катып калат экен да. Ошол заман элдердин көпчүлүктөрүнүн жүрөктөрү катып калган болчу. Бирок Пайгамбарыбыз келди дагы тууганчылык жөнүндө айтты, бир тууганчылык айтты, бириктирүү жөнүндө айтты. Адамдардын жүрөктөрү жумшарды. Биздин заманда да азыр ушундай болуп атат. Ошол жүрөктөрүбүз катып калган себебинен анан биз азыр кечке чейин Кудай менен ишибиз жок, Пайгамбар менен ишибиз жок, эч ким менен ишибиз жок, азыр ушундай акыбалга келип атабыз. Ошол заманга келип бардык. Бирок цивилизованный бардык да. Кул жок, бирок бирөөнү иштетип акчасын берип алайсың. Туурабы? Мурунку заманда аялыңды сатып ийбейсиң, бирок аялыңды кордоп атасың. Көрүп атам мен субхана мына көчөгөндө дагы бир эже абдан катымел субханалла өзү. Негизи аябай көп нерсе бар да. Мурункудай субханалла сен мусулманмын эле деп атасың, бирок аракты керелден кечки ичип атасың. Туурабы? Ушундай да. Демек бул жер аялдарга да тиешеси жок, бул эркектерге да тиешеси бар нерсе деп ойлойм. Биздин жүрөктөрүбүз катып калды, ошонун себебинен биз кайдыгербиз. Бул болбойт деп мына бир ченек коёлат да, мына биздин мусулманчылыкта мындай өзүнүн бир ченеми бар. Мындай өзүнчө бир квадрат бар. Бул жерге буягына өтүп кетпе. Муну Пайгамбар мындай түшүндүрөт да. Алла Таала бир ченем жаратты дейт. Ченем. Чек койду, чек. Ошол чектен өтүүнү тыйды дейт. Караса кандай нерсе, Пайгамбар айтат, Алла чек койду деп атат. Ошол чектен чыгып кеткенде адамдын жашоосунда проблема башталат. Ошондой тууган. Демек кел иншалла. Кайдыгерликтен ойгонуш керек негизи. Ойготууну биз дайым ар кандай түр менен айтып атам. Кээ бирлерин мындай тозок бар десем, тозок жөнүндө сүрөттөп бере турган болсоң, абдан оор. Тозок бар, бейиш бар, момунтип эртең алдан алды түшүп каласың, өтө оор десеңчи, кээ бирлер аябай мындай кыйналып калышыбыз мүмкүн. Мага бирөө айтат, силер молдолор тозок эле жөнүндө айта бересиңер, тозок эле жөнүндө айта бересиңер. Анан мен бейиш жөнүндө айтып берейин деп, бейиш жөнүндө айтып берсем, качы ушундай болуп калат дейт кайрычы. Анда айтып келем, мисалы бизнес план түзүп берейин. Түз дейт. Бир эле сөз айтып атам, кирешеңе жараша чыгыш болсун. Десем, анда оорго дейт. Азыр биздин кирешебиз дейт, чыгашабызды жаппайт дейт. Анан кийин мына Пайгамбарыбыз бир эле сөз бар. Кирешеңе жараша чыгыш болсун. Бүгүн 100 сом таптыңбы? Өзүңдүн жашооңду ошо 100 сомго ылайыктап тура тур. 1000 сом таптыңбы? 1000 сомго ылайыктап тура тур. Андан ашып кетпе, кереги жок. Кредит албай эле кой. Эмне кыласың кредитти? Мисал алсачы, өзүңдүн жашооңду мына ошо өзүңдүн жашооң канчалык калыпта болсо, ошондон ашпа. Деп түшүндүрүп берип атам да. Алла үчүн оор экен бул. Аны айтып атам, анда эмне кылайын деп атам. Канча жашашым керек дейт. Күйөөңдү сыйла. Аялыңды сыйла. Балаңа иман тарбиясын бер. Кайненеңди сыйла, кайнатаңды сыйла, ата энеңди сыйла, бир тууганчылык болуп, алар мени жек көрүп, көрө албай айтпайбы, кантип сыйлайм дейт. Баарын сыйла десең, эми бардыгы аны көрө албайт экен дагы, ал эле идеальный экен да, мына ушул мен эле экенди идеальный калган бардыгы. Келе сокен көрчү. Алар бардыгы тең сени эле карап турат экенди көрө албайчы. Эми мейли бияк жагын кое турайын анда субханалла. Анда бир эс алып келчи десем, убакыт жок дейт. Эчтеке жакпайт экен да мына. Эчтеке жакпайт. Кийип турган кийими да жакпайт, басып турган айдап өткөн машинеси да жакпайт, жашап аткан үйү да жакпайт, аялы жакпайт, күйөөсү да жакпайт, баласы да жакпайт экен да. Такыр. Эмне ал дейсиң? Демек, кел тууган, андан көрөп мындай өзү бир сон нерсе, эртең менен дайыма позитив го. Мисалы, эртең менен мындай турган эле, машалла, түрүүсүң, Бир Лунтик деген мультфильм бар дейсиң. Бар ошо билесиңер. Балдарыңар баары көрөт туурабы? Уже жаттап бүттүк, балдар көрөтчү анчы. Анан момунт келип турупчу,
гүлдүн ичинен чыга калып туруп эмне дейт эле? Я родился дейт. Гүлдүн ичинен чыга калып эле я родился дейт да. Өзү мындай турдуңбу? Демек тирүүсүң да, туурабы? Демек сен бүгүн эмне кылышың керек деген планды ошол замат коюш керек. Мен бүгүн бүткүл жетпеген нерсеме жетем. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эртең менен турганда ушул дуаны айткыла деген. Аллахумма инни а'уду бика мин фужатил шар ва а'уду бика Аллахумма инна ас'алука мин фужати хайр ва а'уду бика мин фужати шар. Аллахым, бүгүн мен ойлобой турган жакшылыктарды бере көр. Акылым жетпей ойлобогон жактан мага жакшылык бер. Жана а'уду бика мин фужати шар, жана мен ойлобой турган, билбей турган жактан мага жаманчылык бербе. Сонду экен. Ушул дуаны эртең менен турар замат айт шуну. Кыргызча айт: Аллахым, мен ойлобой турган жактан мага жакшылыктар, мен күтпөгөн жерден келе турган жакшылыктар мага бере көр. Алла, мага мен ойлобой күтпөй турган жактан келе турган жаманчылыктан мени сактап сала көр. Мына позитив башталды, сен уже сурадың, уже болду. Сен жакшылыкты сурадың, туурабы? Демек мусулман ушундай болуш керек. Эртең менен тургандан баштап, субханалла, жакшы мамиледе, жакшы амалда аракет кылып башташ керек. Бир сөз бар экен, мен таң аябай таң бердим ушугачы. Көңүл бургула ушуга. Жакшылап уккула. Кимде ким жакшылап угула турган болсо, сөзсүз пайда табат иншалла. Алымдар айтат экен, кимде ким эртең менен турганда бүткүл бардык нерсени Аллахтын ыраазылыгы үчүн жасайм деген болсо, мына бүгүн тамак жеп атасың, Аллах ыраазы үчүн жеп атасың, жазып атасың, Аллах ыраазы, жумушка бардың, Аллах ыраазы үчүн, бирөө ассалам, Аллах ыраазы үчүн, машинада отуруп, Аллах ыраазы үчүн дей берсең, бүт Аллах ыраазы. Ошол иштердин бардыгына Аллахтын жардамы келет экен да, эч качан адам чарчабайт экен. Айтып атпайсың, чарчап атам. Болду эке, ушундай бир уже тажап кеттим, жашоо ушундай оор беле дегендер бар да. Лучше качан деп сен айткан бейишке барам дейт да. Бейишке барыш үчүн аракет кылыш керек. Аракет жок, бейиш жок. Аны унутпагыла субхан. Бул жерде бул дүйнөдө аракети жокчу, тамак жок. Алмабыш, оозума түш деген ал бейиш деле болот. Бул дүйнөдө болсо жалаң аракет кылышың керек. Жата берсең эле ондайдан жата берсең эле субхан түшүп калсаң да мен крутой болмок болом да. Бүт нерсе ошондой болот да, азыр жата берсең болбойт да андай сырган. Ошондо бул аракеттин дүйнөсү да. Ошондо келиңиз иншалла. Бир аз ойгонолу, намаздарыбызга бекем баштайлы. Анан өзүң жакшылап суроо берип көрсөң, ушу болгону жанында 4 саат бою карап тура бериш керекпи сага? Кереги деле жок да. Эмне үчүн дегенде ойлой берем да, бул китеп билим булагы. Китеп илим чагы. Оку деп айткан пайгамбарыбыз эмне деген? Оку жайын деп айткан. Ленин атабыз эмес. Пайгамбарыбыз айткан. Алла Таала Куранда «Иқра бисми раббикаллази халак, халакал инсана мин алак» деп Алла Таала биринчи оку ey Мухаммад, оку деп аны өкүм берип аткан. Аракет кылабызбы? Машалла. Субхану хамдик. Ашхаду анта астагфирука ва атубу илейк.